Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Турдайбеков. Кош келипсиз биздин студияга. Биз эми түз эле суроолорго өтө берели. Өзүңүз билгендей, буга чейин ушул Жогорку Кеңеште жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо боюнча ушу маселе аябай каралбадыбы? Каралып атат, азыр деле көп кемчиликтер келип чыгып атат. Каттоо жагынан ушул азыр 30 миңден ашык адам каттоого туруп кетип атат. Ушул маселеге сиз дагы пикириңизди билдирип атасыз. Шуну айтып өтсөңүз, эмнени байкадыңыз? Бизде кемчилик эмнеде болуп атат? Эми шайлоодо ар түрдүү оюндар болот эмеспи? Шайлоого катышкандар андай оңой жолун издешет. Добуш алуунун түрдүү жолдору бар. Бул жерде дагы бир мындай лазейка бар экен. Прописканы көчүрүү, шаарга убактылуу көчүрүшүп, бүгүнкү күндө ошонун саны аябай көбөйүп кетти. Бул аябай коркунучтуу негизинен бир жагынан. Шаардыктар үчүн башка жактан айылдардан келип добуш берип коюшат да. Аларга шаардын мисалы үчүн алдыдагы мындай көйгөй проблемалар же башка бир жасай турган иштер көп деле кызыктырбашы мүмкүн. Алар жеке ошо кимдер алып келсе, ошолорду гана жөн гана шайлап коюшу мүмкүн. Ушундай коркунуч бар. Бул деген шаардыктардын укугун дебелөө да. Шаарда негизинен каттоо аз болот да. Шаарларда каттоо аз, ошону азыр көбөйтүп башкача кооптуу болуп атат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Бирок эми мыйзам менен чектей албайт экенбиз. Бул азыр кечигип калдык. Бул эми кийинки шайлоолорго караш керек окшойбуз да. Бул менен азыр айтылып атат. Бирок азыр кечээ СИКтин төрайымы келип бизге маалымат берди. Дагы карайбыз дешип, бирок бул менин оюмча ушундай бойдон эле калат окшойт. Бул жакшы убакыт чукул. Ооба. Бул эми баягы буга чейин деле жергиликтүү кеңешке шайлоолор болуп эле келген да. Демек бул ушул бойдон эле келе жаткан кемчилик болгондон азыр ачык айтылып атат. Азыр ачык айтылып атат. Мурда бирок мынчалык көп ташып келип пропискага отуруп мынчалык болгон эмес эле да. Азыр быйыл азыркыда көбүрөөк болуп кетти. Ошон үчүн билинип атат да. Шайлоочулардын активдүүлүгү Шайлоочулардын активдүүлүгү деп айта албайм. Бул партиялардын тирешүүсүнүн активдүүлүгү да. Партиялардын тирешүүсүнүн активдүүлүгү. Эми жергиликтүү кеңештен өтүп жогорку кеңештин шайлоосуна өтөлү, көчөдө талкууга катыштыңыз. Өзү жогорку кеңеште айтып атасыз 5%, 7% боюнча ушу 2 мыйзам долбоор турат. Эми кайсынысы өтөт, кайсы кандай болот, анан эми убакыт көргөзөт. Себеби маселе коомдук талкууда туруп атат. Анан ушул боюнча айтып кетсеңиз. Бүгүнкү күнү 9% кабыл алынган, 9% турат. Коомчулуктун да бул аябай талкуу болуп атпайбы? Эгерде 9% болуп калган болсо, көп жаңы күчтөр, жаңы партиялар келбей калышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде бийликтин же болбосо олигархтардын, күчтүүлөрдүн партиялары гана келип калганда сыртта калып калышы мүмкүн деген нараазычылык көптөн бери жүрүп атат. Ошого байланыштуу парламент буга реакция кылып атат. 5%ды сунуштап атышат бир топ депутаттар, 7%ды сунуштап атышат. Менин оюмча 7%ды сунуштагандар көбүрөөк болуп атат. Депутаттардын менин байкашыма караганда мурдагыга кайтып келүү 7%га жок дегенде бүгүнкү күндөй 6 партия келет деген ой менен бир аз болсо дагы жеңилирээк болот деген ой менен ушундай 7%га ыктап турушат да. Мурун 5 болсо, анан 15-жылы биз 7% менен десек, кайра 9-га көтөрүп 17-жылы. Азыр эми кайра 5%га түшүп койгондо ушул эми баягы жон гана укугун биле бербеген элди
Мурдагы 10 жылкы 5%, ал жалпы шайлоочулардан 5% болчу. Ошондой болчу. А 7% 15 ал катталгандардан экөөнүн бир топ айырмасы бар. Эми 9%дан коркпойбуз. Бизге кандай пайыз болсо деле коркпойбуз деп атасыз. Шайлоодо бир болуп кайсы күчтөр менен биригиши мүмкүн? Эми шайлоодо азыр турганын айтсаңыз болобу азыр? Азыр эми көп инсандар менен, көп жеке жаштар менен сүйлөшүп атабыз. Анан бир партиялар менен сүйлөшүп кошулайын деген пока андай сөз жок. Биз өзүбүздүн партиябыз менен эле барабыз. Бир бол менен шайлоого, Кудай буйруса, катарыбызды жаштар менен, жаңы жүздөр менен толуктайлы деген үмүтүбүз бар. Ошол жаңы көз караштагы, билимдүү, мындай активдүү улан кыздар менен сүйлөшүүлөр, жеке сүйлөшүүлөр тынбай жүрүп атат. Ушул сизге ушул 3-4 жыл мурун эле ушул Кыргызстанда белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаев дагы өзүнүн басым берди эле. Чындап келгенде азыркы саясатчылардын ичинде өз салмагы, өз жүзү бар фракция лидери, партиянын лидери катары белгилүүсүз. Анан ушул 5-чакырылышта да депутат болдуңуз, 6-чакырылышта да депутат болдуңуз. Азыр социалдык тармакта дагы активдүү отурасыз. Деги эле Кыргызстандын алдыдагы саясатын, алдыга жолун кандай көрөсүз? Мен айтат элем, көпчүлүк өзүбүзгө суроо беребиз, бири-бирибизге да суроо беребиз. Эмне үчүн 30 жылдан бери мындай эгемендүүлүк алгандан бери 29 жакшы жылыш болбой атат деп. Менин көз карашымда буга чейинки болгон 4-5 президент же болбосо 30га жакын премьер-министр болсо жүздөгөн министрлер, жүздөгөн миңге жакын депутаттар алмашты да. Булардын баардыгы Кыргыздын уул кыздары. Баары эле булар, алардын ичинде мен да бармын да, каршы болуп мамлекетти өнүктүрбөйбүз деген ойдо эмес. Ниетте да болгон жок, баардыгы эле аракет кылды. Бирок биздин жалпы бүгүнкү системабыз, бүгүнкү бизде болуп аткан ушул башкаруу системасы туура эмес. Кетип атканын бүгүн түшүнүшүбүз керек да. Бизде союз таркагандан ошол инерция менен, ошол багыт менен келе жатабыз да. Биз өзгөрүшү түп тамырынан бери башкаруу системасын өзгөртүшүбүз керек. Биз жаңыча ойлонуп, жаңы мындай ыкчам, чакан башкарууга өтүшүбүз керек. Бизде бюрократия, ошол эле мезгилде биздин болгон оокатыбыз менен чиновниктерди кармит этип, ошол эле чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер болбосо айлык алат, аз. Жыйынтык жок. 5 кишинин ордуна 1 киши иштей турган чакан, мындай бир сөз менен айтканда, чакан мамлекеттик башкарууну түзүшүбүз керек. Биз өзүбүздү Россияга же Казакстанга салыштырып алышыбыз керек да. Россиянын ресурстары көп. Алар ресурсу менен элин бакканга мүмкүнчүлүгү бар. Казактардыкы да ошондой ресурсу көп. Же болбосо мында президенттик башкаруу менен да өнүгүп аткандар көп. Эми мына монархия, араб өлкөлөрү, аларда бизде нефти жок, газ жок, локомотив болуп кете турган, экономиканы сүйрөп кете турган бир бизди мындай бир ресурсубуз жок. Биздин ишенген алтыныбыз дагы дүйнөлүк рейтингде бир 50-чи местеде турат. Деңизге выходубуз жок, тупик, темир жолубуз тупик, аба жолубуз баардыгы биз мындай тупикте. Бизде болгон ресурсубуз бул эл. Адам ресурсу, адамдарга биз жеңилдикти беришибиз керек. Адамдар ушундай өзүнүн ишин жеңил жүргүзүш керек. Алардын жалпы мамлекетте салыкты жеңилдетиш керек. Биз текшерүү органдары жеңилдетишибиз керек. Биз бир ишкерге бир салык дегенде ушундай түшүнүк менен жылышыбыз керек да. Ошондо адамдарга жылыш болот. Аз бүт эрежелер менен, мыйзамдар менен биз байлап, бутугун байлап салганбыз да.
Ошон үчүн бизде жылыш болбой атат. Буну түшүндүрүп айтып келатабыз. Буну түшүнгөндөр дагы түшүнүп туруп, ушуну ушул кадамдарга мындай бара албай атабыз. Ошол эч кимди күнөөлөгөндөн мен алысмын. Бул Акаевдин мезгилиндеги, Бакиевдин, андан кийин Отунбаев, Атамбаев, бүгүн Жээнбеков ушулардын мезгилинде баардыгын инсандарды күнөөлөгөндөн алыс болуш керекпиз. Бизге система, өзүнүн башкаруу системасы бизге каршы иштеп атат. Жалпыбызда, мен да ойлоп коем, ушу ата мекенди өндүрүүчүлөргө артыкчылык бермейинче биздин алдыга жылышыбыз. Биздин бүгүнкү күндө экспортко караганда импортозависимый өлкө болуп атабыз. Биз мүмкүн болушунча сырттан сатып алганга кызыктар болуп, таможнядан түшкөн оокат менен жашаганга мамлекеттик саясат ошондой болуп атат. Андай болбош керек да, негизинен ата мекендик өндүрүштү аларга колдоо деген бул жеңилдетүүлөрдү өтө жөнөкөй болуш керек да бул. Эми 6 чакырылыш өзгөчө болду, ат коюп от тагышты дегендей кайсы бирин айтабыз. Биз эми баягы маегибизди кичине жеңилдетели, саясаттан дагы жылып, бирок ага чейин ушул 6 чакырылыштын сиздин саясатчы катары көз карашыңызда баягы көп жылдык тажрыйбасы бар депутат катары дагы кыргыз парламентиндеги деги эле парламентаризм жолундагы 6 чакырылыштын өзгөчөлүгү, кемчилиги, айырмачылыгы эмнеде болду? Эми кемчилик аябай көп негизинен. Өзгөчөлүк десем дагы мындай көп деле өзгөчөлүгүн алган жок. Бул 6 чакырылыш кемчилик көбүрөөк болуп атат, бирок бул алдыга жылуунун процесс, көп тоскоолдуктар бар. Негизинен бул парламенттик башкаруу деген менен бүгүнкү күндө толук парламенттик башкарууга түшө албай атабыз. Ошол жолго түшө албай мурдагыдай келатабыз да. Бизде азыр башкаруу мындай аралаш да. Президенттик башкаруу көбүрөөк басымдуулук кылат. Парламенттик башкаруу деп айтканыбыз менен бул де-факто ушундай. Барып бул 1-2 поколение бундайдан өнүккөн өлкөлөр өтүшкөн да. Бизде азыр мына 10 жыл болуп атат. Буюрса алдыга жылыш бар, жаман эмес, бирок жылыш азыр акырыныраак болуп атат. Себептен тоскоолдук көп. Кечээ бир кызыктуу жагдайды айтып кеттиңиз, тагыраагы талаш болуп кетти окшойт. Алмамбет Насыркан чөкөңүздөрдүн ортоңуздарда жана аймактардан, региондон шайланып келгенге сиз каршыраак окшойсуз. Эл өкүлү деген бул жалпы элдин өкүлү болуш керек. Кишилерди эски деп чычалатып да жибердиңиз. Кандай сиздин көз карашыңызча эл өкүлү бир аймактан келиш керекпи же жалпы Кыргызстан бир округ, бир округ болуш керек. Кыргызстандын жараны бир жерге барып, мурдагыдай болуп эметилип калбаш керек да, өзүндай бир региондун депутаты болбош керек. Ал деген мен Нокаттанмын. Мен Нокатка эле өзүмдүн жерим эле тартпашым. Мен жалпы Кыргыз мамлекетинде. Мен Таласка барышым керек, Нарынга барышым керек, Көлгө мамлекет бүт жактан мени ал жактан дагы мага симпатия берген избирательдерим болуш керек, мени колдогон. Алардын көз карашын менен сүйлөгөн депутат болуш керек. Анан бир регионго тартып эметип алсак, анда биз өзүбүз мындай кадамыбызды кыскарткан болобуз. Бул такыр, бул түшүнүктөн кетиш керек. Ошон үчүн эски түшүнүк деп айтып атам да. Мындай түшүнүктө улгайган кишилер деле болушу мүмкүн. Аларды жаңы түшүнүк деп мен ушинтип термин айтам. Эскиче кетишибиз керек. Азыр заман башка, азыр мурдагыдай заман эмес. Бүгүн азыркы жаштардын түшүнүктөрү башкача. Бул креативный, бул ыкчам, тез. Мурда көпкө ойлонуп, жете ойлоп, биргесиз деген ага убакыт жок бүгүн. Бүгүн мына сиздер журналисттер байкап 3 мүнөттүк, 2,5 мүнөттүк роликтерди көрчүк 4-5 жыл мурда. Азыр көрбөйт аны, 30 секунд. 30 секундтан ар жагын 20 секунд ушундай эмелеримде. Себеп дегенде убакыт ушунчалык баалуу болуп калды да бүгүн. Убакыт аябай баалуу, адамдар убакытка акча төлөсө. Самолет учсаңда стыковкалар тез жетиштин, товар ташыгандар тез алып келиштин, тез жетиштин, пробка бүт жашоого бүгүнкү күндө тоскоолдуктар көп, убакыттын узартышы. Биз ошон үчүн убакыттын
баалуулугу келди. Ошондой заман ыкчам тез бачым чечимдерди көпкө ойлонбой турган, рисковать эте турган, ошондой рисковать этип тез чечим ала тургандар булар жаңылар, жаш балдар. Булар бат ойлонот. Ошондой жаштарга негизи жол бериш керек бизде. Эми биздин бардык эле бир топ социалдык тармакта отургандардын кызыктуу суроосу ушул болуш керек. Акыркы учурда өзүңүз айткандай жаңычыл көз караштагылар хайп деген түшүнүк кирди. Анан сиздин ушу маска тааганыңыз, Ош базарга барганыңыз, манты жегениңиз, тоо ойногонуңуз айтор сиз тараптан хайп көп болду да. Бул атайы жасалганбы же өзүңүз негизи жүрүшүңүз ошол же шайлоого эл айткандай хайп жыйнап атасызбы? Жок, мындай да соц тармактар, Instagram, Facebooktар көп жылдан бери колдонуп келатат. Мына акыркы убакта мына темп аябай тез болуп атат да. Мен дагы мурдадан эле Facebookта, Instagramда жүрөм, бирок мына акыркы убактарда активныйраак кирип калдым. Ошол эле Ош базарга барып, же болбосо ошол эле жасагандарымы күнүмдүк эле жасап эле жүргөн. Аны просто ошол Instagramга же эмеге койгонум ошол элдерге мындай сиз айткан таасир берип хайп. Бул инструмент. Буну мен баары саясатчымын деген баары иштеш керек. Бул өңгөрбөй, буну менен иштебегендер өңгөрбөш. Буну менен иштебегендер артта калат. Келечек баары ушул соцсетиде бүгүн көрүп атасың, гезиттерди мурдагыдан темп азайды, телевидениядагы күчүн азайтып атат. Соцсети ушундай эмелер бул күчүн алат. Себеп дегенде мына көрүп атабыз, Американын шайлоосун көрдүк, Трамп ушул именно ушундай. Мына Украинанын, Зеленскийдин кыймылдары жалаң ушул соцсети менен, азыр дүйнө ушу менен кетип атат. Болгон мен дагы инсанмын да. Менин жогорку кеңеште галстук тагып акылдуу сүйлөгөнүм эле эмес, менин күнүмдүк жашоодо кантип жүргөнүмү да эл көрүш керек да. Жакындарым билет, жалпы эл көрбөйт. Мен ошондой эле багытта көрсөткүм келди. Анан айылга барып волейбол ойногонмун. Мен айылда ошентип чоңойгом кичинекеймен. Шаңколдо. Айылда спорт зал бар, бир эмес 2 зал бар. Ал мен эмнени көрсөтөйүн дедим. Спорт залга жана кичинекей балдар 4-5 класста окуган жаш балдарга очередь тийбейт. Айда чоң балдар эртеден кечке ойнойт, аларга зал тийбейт. Мурда сарайларда ойночу элек, сарайлар бузулуп кеткен. Азыр көчөдө, ар бир көчөдө жип тартып алып ойноп атышат жаш балдар. Ошентип волейболисттер чыгат. Бул деген менин кубанганым, азыр бала чагымы бир эстетип, анан кийин балдардын телефондо отуруп албай, бүгүн ошол мындай здоровый образ жизни дегенде мындай кыймылдап волейбол ойноп, ошентип таза абада ошондой кылып атканы биз шаарда азыр эң чоң проблема болуп, мына биздин балдарыбыз эртеден кечке телефондон түшпөйт. Мен ошону көрүп, мындай айылдагы балдардын тынчыгышын ушундан да кыймыл көп. Бири менен мындай карасаң күлүп бири-бири менен тамашалашып, ойноп, эметип атышканын көрөсүң. Шаардын балдары андай эмес да, айырмасы аябай чоң. Мен ошону көрсөткүм келди. Аны эми хайп дейби, пиар дейби, ар түрдүү түшүнгөндөр өзүнүн деңгээлине жараша түшүнүшөт. Facebook'тагылар талашты да, Ош базарда бирөө майда манты жеди десе, бирөө май манты жеди дейт. Кандай манты жедиңиз эле? Ош базарында мен журналисттер дайым кубалайсыңар го бизде. Маршрутка канча, нан канча турат, картошка канча турат деп, жаңы Ош базары ал продуктун сурамжылоодо эми костюмуңуз канча сол? Продукту жасаш келинчектерибиз кылат да, аны билбейбиз. Чындап нандын албасаң, эметпесең, анан мен кирип бир көрүп коеюн деп, анан ошол именно эме кылгам да. Прямой эфир менен кирип аралап чыккам. Ошондо улам эле жазат да, манты жазылган турган жерге бир барып көрүп коюңчу деп. Мына кетип атам дедим, азыр барам деп, манты саткан жерге бардым. Аябай ал жерде жанагы эмнени көрсөтөйүн деди, тигилер жанагы санитар нормаларга жооп бербейт экен чындыгындачы. Көчөдө эле остановканын артында чаң эми ал кишилерди да күнөөлөштөн алысмын, бирок шарт ошондой экен. Эпте оокаттын кылып, тиричилигин кылып бир үй бүлөсүн багып аткан эжелер экен. Анан аны барып көрүп, анан отуруп, ошончолук баргандан кийин анан отуруп мантыны жеп көрөйүн деп, анан отуруп манты жегеним ошол. Сизден кийин мен да элге журтка барып Ош базарда манты жейм деп койдум эле, жете албай жүрөм. Урматтуу
телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде жогорку кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Турдубаевич Сулайманов болду. Ушул намаздан кийин убактыңызды бөлүп иш убактысына карабай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эл менен жакын болуңуз. Рахмат. Ийгилик болсун силерге да.